Ассаламу алейкум, Китеп ТВ YouTube каналынын жалпы көрөрмандары. Бүгүн биз сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн бизде конокто Уултай Мусабекова келген. Анда коногубуз менен таанышып, китеп тууралуу маегибизди улантмакчыбыз. Саламатсызбы Уултай? Кош келипсиз. Саламатсызбы. Анда биздин эфир аркылуу өзүңүз тууралуу айтып, бизге кайсыл китеп даярдап келдиңиз? Ушулар тууралуу айта кетсеңиз. Мен өзүм Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын 1-курсунун студентимин. Мен бүгүн сиздерге «Ийгилик бул сен» деген Алмаз Жуманазаров агайыбыздын калемине таандык китепти айтып бергим келип турат. Ошол жөнүндө маек кылгым келип турат. Эң сонун. Ийгилик бул сен аты эле башкача сонун угат экен. Деги эле ийгилик дегенди кандай түшүнөсүз? Бул ийгиликтүү адам деген негизи эле биз ийгилик десе эле абдан оор нерсени элестетебиз. Бирок ийгиликтүү адам деген бул өзүнүн максатын кое билген, ошол максаттарына тынымсыз аракет кылган, кандай гана кыйынчылыктар болбосун, ошол максатына жете билген адам бул ийгиликтүү адам болуп эсептелинет экен. Ошол эле учурда биз ийгиликти көп жерден издейт экенбиз. Мисалы, башка адамдардан, китептерден, видеолордон, Парижден, Лондондон, айтор көп жактан издейт экенбиз. Өкүнүчтүүсү бир эле нерседен издебейт экенбиз да. Ал өзүбүздөн. Негизи бул ийгилик өзүбүздө экен да. Качан биз бир нерсени пландап, кызыккан нерселерибизди пландап, ошолорубузга максат коюп, ошол ишти жасап баштаганда биз ийгилик жарата алабыз. Эң сонун, эң сонун. Бул китептин ичинде кандай таасир берген сизге окуялар, негизи кандай жанрда жазылган бул китеп? Ушулар тууралуу айта кетсеңиз. Мага абдан чоң таасир калтырды. Эгерде сиз азыркы учурда жалкоолонуп, эч нерсе кылгыңыз келбей жатса, бардык нерсе кызыксыз болсо, бул китепти окуңузду сунуштайм. Бул китеп мен үчүн өтө чоң таасир калтырды, себеби мен ошо күнүмдү пландоону калтырып койгон элем да. Ошону кайрадан жандандыруума себепчи болду десем жаңылышпайм. Ошол эле учурда көптөгөн ийгиликтүү болуунун көптөгөн этаптарын, ыкмаларын, техникаларын биле алдым жана ошолорду колдонууга аракет кылып жатам. Эң сонун. Китепте техникаларын колдоно алдым деп айтып калдыңыз да. Биздин көрүүчүлөргө кандай техникалар менен ой бөлүшө аласыз? Эмнелерди үйрөндүңүз деги? Негизи эле бул ийгилик адаттардан турат. Адаттарды биз калыптандыра алышыбыз керек. Негизи эле адам өзүн өзүн жаратуу, өзүн өзүн тарбиялоо өтө кыйынга турат, напсиби менен күрөшүү. Бул менин техникаларым бул китептен үйрөнүп алган. Бардык нерсени ошол таңдын эртесинде баштоо, ошол эле учурда ар дайым план менен жашоо, мындай кечкисин бардык нерсени пландап жатуу, ар бир саатыңды 24, негизи эле ийгиликтүү адамдарда деле 24 саат болот экен көрсө. Алар болгон убактысын туура колдоно алышат экен. Ошол 24 саатты негизи биз убактыбызды пландабагандыктан бизге убакыт абдан көп сыяктуу сезилет да. Ошон үчүн жалкоолонуп, телефон карап, кинолорду көрүп, телевизор көрө берсек керек да. Качан гана ошол 24 саатты биз пландап, маанилүү иштерге бөлгөндө ушунчалык аз экенин билет экенбиз дагы. Анан ошол керексиз сөздөрдөн да арыла баштайт экенбиз да. Ар бир нерсени пландап баштаганда жашооң иретке келип баштайт экен. Менин техникам ошол эң биринчи бул күнүңдү таң эрте баштоо, жылмайып баштоо, пландоо, кечинде пландап жатып, ошол иштерди эртең кылам, бул кылбасам, өзүнө жаза катары бир нерселерди кылыш керек да. Ийгиликтүү адамдар менен көбүрөөк сүйлөшүү, алардын тажрыйбасын алуу, анан дайыма башка адамдарга жакшылык кылуу. Эң сонун. Демек, убакытты туура башкарыш керек экен, ийгиликтүү адам болуш үчүн. Айтайын дегеним, китепти окуганыңыздан кийин кандайдыр бир деңгээлде китепти ийгиликтүү адам болуш үчүн китептин таасири барбы? Деги эле китеп окуган адам менен окубаган адамдын айырмачылыгы кандай? Албетте бар. Бул китеп окуган адам менен китеп окубаган адамды салыштырып болбойт да, чындыгындачы. Айырмачылыгы асман менен жердей болот. Себеби окуган адам абдан кызыктуу болот да, өзүнө ар дайым тартып турат. Ошол адам менен достошкуң келет, сүйлөшкүң келет, ошол адамдан маалымат алгың келет да. Ошол окубаган адамдын жанында жүрсөң негативге толуп кетесиң го деп ойлойм.
Эң сонун сиздин чөйрөңүздагы бул китеп окуган адамдар менен куушалса керек. Бул китепти кимдерге сунуштайсыз? Бул китепти бардык адамдарга сунуштайм да. Себеби азыркы учурда чындыгында мойнубузга алышыбыз керек. Жалкоо болуп кеттик да, аябайча. Лифт менен түшөбүз, бардык нерсе условия бар, бардык нерсе бар, бирок аябай жалкоо болуп кеттик да. Ошол жалкоолуктан арылыш үчүн ушул китепти окуңуздарды сунуштайм. Мгм. Э, Дагы кандай китептерди бир күндө сиз канча убакыт китепке көңүл бурасыз да? Убактыңыздын канча бөлүгү китеп окууга кетет? Негизи мен медицинада ошо медакадемия окугандыктан азыраак убакыт бөлөм да. Негизи 20 мүнөт деп коюп койгом. Бирок кызыктуу болгондуктан 20 мүнөттөн көп болуп кетет. 1 саат, 2 саат ошол китептин ичине кирип кеткен учурларым болот. Ар дайым ошол китеп окуганга өзүмө милдеттенме алгам да. Эгерде бул нерсени кылбасам мындай жаза кылам деген сыяктуу. Эң сонун демек өзүңүздү башкарганга, ийгиликтүү адам болгонго аракет кылып жатасыз. Дагы көптөгөн китептерди окусаңыз керек, себеби биздин эфирге көбүнчө китеп окуган, китепкөй достор, башкалар менен да бөлүшкөнү келишет. Дагы башка кандай китептерди окугансыз? Өзүңүз курактууларга же жалпы эле китеп сүйүүчүлөргө кандай китептерди сунуштайсыз? Негизи эле азыркы учурда китептер абдан көп. Мен сунуштаган китептердин бири бул Өчпөс өмүр, Ыйман бутактарын, Айше Невисти, Фатима Невистин китептерин сунуштамакчымын. Ошондой эле бул Эмне үчүн ооруйбуз деген китептерди, Нуржигит агайыбыздын калемине таандык китептердин баардыгын сунуштамакмын. Кайсыл китепти окусак дагы ошол нерседен мындай өзүбүзгө керектүү нерселерди пайдалана алсак, ошол маанилүүгө дейм. Эң сонун. Анда китептин негизинде акыркы суроолорду берели. Бир сөз менен кантип айтасыз? Ийгилик бул сен деп автор жазыптыр. Сиз кантип жооп бересиз? Ийгилик деген сиз үчүн эмне? Ийгилик деген мен үчүн бул өзүбүздү башкара алуу, өзүбүздүн жөндөмүбүздү ачуу, өзүбүз менен өзүбүз иштешүү. Эң сонун жооп болду. Бүгүнкү эфирибизге келип, өзүңүздүн окуган китебиңиз тууралуу маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дайыма окууларыңыздарга ийгиликти каалайбыз. Ийгиликтерди дайыма бийиктерди багындырып, китепкөй достордун арасында жүрө бериңиз. Рахмат. Ал эми азыр биздин эфирге китепкөйлөргө өзүңүз сунуштаган ой пикирлериңиз болсо, дагы сөздөрүңүз болсо айта кетсеңиз болот. Сөзүмдүн аягын ошол бака тууралуу жомок менен аяктагым келип турат да. Эмнегедир бул бир бака болот, бир эмес, көптөгөн ошол сазда бир нече бака жашачу экен. Ошол бир нече бакалар сүйлөшүп, анан бир күнү ошол мунарка ким бийиктикке чокууга жетет деп уюштурушат экен да, баардыгы жолугуп. Бирок бул мүмкүн эмес. Ошол мунарка бийиктик чокууга чыгуу эч кимдин колунан келбейт деген сөздөр чыгат экен. Ошентип ал оюн башталат экен. Баардык курбакалар ортого жеткенде ошол мунарка чыгып баратып, бул мүмкүн эмес деген сөздөрдөн кулап кете берет экен да. Анан бул эч ким чыга албайт дегенде бир арык, ушунчалык алсыз мындай адам тырышып бака чыгып баратканын чыгат экен да ошол жаккачы. Анан ал чыккандан кийин ошол курбакага барып сурайт экен, ушул мунарка чыгышыңа эмне себеп, кантип чыктың деп ушинткенде ал бака кулагы укпай дөөлөй болот экен да. Бул жомоктон алчу сабагыбыз биздин ошол курчап турган чөйрөбүз дайыма эле бизге жакшы сөз айта бербейт да. Айта бербеши мүмкүн да. Сенин колуңан келбейт, сен жасай албайсың деген ишенбестик сөздөр биздин жан дүйнөбүздү өлтүрөт, талкалайт. Ошол сөздөрдөн алыс болуп, эгер ошондой сөз болсо, эч качан ал нерсеге реакция, мындай ал нерсеге маани бербеш керек. Сен ийгиликтүү адамдар менен жүр, ийгиликтүү адамдардын айткандарын кыл, ошол окуган нерселериңе, билген нерселериңе амал кылсаң, жашооң өзгөрөт, сен ийгиликтүү болосуң. Жеке эле негизи эле ийгиликтүү адамдарды карасаң, ал өзү үчүн, мисалы, мен акча табайын, ушул бай болуп кетейин дептир да. Ушул нерсе менен ушул нерсени эл колдонсун, ушул нерсе элге пайдалуу болсун деген максатта аракет кылышкан экен да. Ошон үчүн дагы ийгиликтин бул бир сыры катары өзүмө кабыл алдым. Ийгилик өзүңө эмес, ошол элге жумшаш керек экен, элге пайдалуу болуш керек экен деген нерсе менде калды да.
Демек эл эмне дейт деген нерседен арылып, дайыма ийгиликке кадам таштай бериш керек деген кеңештерди бересиң. Чоң рахмат. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биздин Китептүү YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү бүгүн бизде конокто Улутай Мусабекова болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.